Саламатсыздарбы? Акча бар финанс порталы бүгүн Нарын облусунда көпчүлүккө маалым болгондой эле бул жакта Жергет ал айыл өкмөтүнүн эли менен Кочкор районунун элинин ортосунда жайыт талашы 5-июндан тарта күч алып жатат. Мына бүгүн ушул маселени күнгөй тескейин талкуулайлы деп бүгүн биз Нарын облустук администрациясында отурабыз. Бүгүнкү эфирдин коноктору менен тааныштырып кетсем, Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Касен Азизов, Жергетал айылынын тургуну тарыхчы Эркинбаев Асанбек жана Токторалиев Сыдык. Андан сырткары бүгүнкү биздин эфирге эки тараптуу пикир болсун деп Кочкор районунун активисттерин да чакырдык элек. Тилекке каршы келишкен жок. 1 сааттай күттүк. Анда эмесе биз анда эфирибизди баштай берелик. Анда эмесе суроону Касен агай сизге биринчи узатсак, ошо жайыт маселеси боюнча өкмөттүн чечими учурда Жергетал айыл өкмөтүнүн элинин тургундарын нааразычылык тудуруп атат. Ушул маселени алып алса болот беле буга чейин? Абалды мынчалыкка чейин кушпай. Бул маселе эми бүгүн эле чыга алган жок. Ошол 2011-жылдан бери ошол маселе көтөрүлүп келет. Айрыкча мына 2016-жылы дагы ошол Жергетал айылында дагы ошол эл менен чогулуш жасап, жыйын өткөрүп, ошол бардык жаштары бардыгы чогулуп, ошондо ушул маселени да талкуулаганбыз. Канан ошондо Кочкор районунан ошол 2 коро койду ошол киргизүү боюнча эл дагы ошол колдоо көрсөтүп, анан кийин ошол 16-жылдан баштап 2 коро кой мал кирип атканда. Андан кийин эми ошол кочкорлуктар дагы өзлөрүнүн ички жайытын ошол эс алдыруу максатында андан кийин мына малдын башы дагы көбөйө баштады. Анан ошондуктан ушул бир дагы ошо малдын санын көбөйтүп ошол Кумбелдеги өзлөрүбүзгө берилген жанагы узак мөөнөттү пайдаланууга жерибизге дагы ошол дагы көбүрөөк мал чыгарабыз деген маселе болгон да. Анан кийин ошол жыйында дагы биз айтканбыз, мына 2020-жыл келатат, эми 2020-жылдан кийин кандай чечилет, ошого жараша иш жасайлы, ага чейин могул 2 коро мал менен болуп тургула деп. Анан эми азыр билесиздер, 644 өткөн жылы мына 27-ноябрда өкмөттүн токтому чыкты. Ошондо бул узак мөөнөттү пайдалануу мөөнөтү 2030-жылга чейин узарды. Канан ошондуктан бул маселе менен кайрадан көтөрүлүп атат да. Анан эми мындай мыйзам чегине келе турган болсок, чындыгында ошол Кумбелдеги жер Кочкор районуна узак мөөнөткө пайдаланууга берилди. Канан эми муну биз ошол бул боюнча сиз айтып атпайсызбы, алдын алсак болот беле. Бул боюнча мына көптөгөн жолугушуулар өттү, көптөгөн жыйындар өттү. Мына акыркы жолу эле ошол токтом чыккандан кийин биз райондун жетекчилерине, жергиликтүү азаматча башкаруу органдарына атайын ошол тапшырмаларды берип, ушул токтомдун аткарылышын боюнча, ушу токтом боюнча эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деген маселелер болду. Андан кийин мына ыйгарым укуктуу өкүл Эмин Абдыраимович дагы ошол канчалаган жолугушууларды өткөрүп, атайын протоколдорду түзүп, ушундай тапшырмаларды бердик. Анан кийин эле келе убакта мына байкелер турат, аксакалдарды да чакырып, ушул жерде мындай бир пикир алышып, шуну туура түшүндүрүп, анан кийин ушул багытта бир чырлашпай иш алып баралы деген да маселелер болгон да. Бирок ага карабастан жанакындай пикир келишпестиктер дагы уланып атат да. Анан эми менин оюм, пикирим эми Кыргызда дин каада салтында бул көч келатканды, көчтүн алдын эч ким тоскон эмес. Ошол көчтү керек болсо ошол жерден агын көтөрүп алып, тамак ашын, суусундуктарын алып алып, биздин аксакалдар алдынан тосуп чыгып, анан кийин ошол эс алдырып, анан кийин андан ары көчүн улантканга ушундай жардам болгон да. Анан эми азыр мен дагы ойлойм, бүгүн дагы мына азыр райондун башка аймактарынан дагы аксакалдар атайын мына өкүлгө келип, ушул атайын кайрылышты. Биз дагы монтип карап отурганыбыз туура эмес. Ушундай акыбал болуп атканда биз да үнүбүздү айтып, ошол эл менен жолугушууга биз дагы баралы. Ошол элибизди эми намыскөй түшүнгөн мындай сабырдуу элибиз бар. Ошого дагы бир жолу кайрылып, ушул маселени туура түшүндүрөлү. Азыркы күндө мына 10 коро көчү келип турат ошол жерде. Анан эми ошону ынтымакташсак, элибизди кенениз алсак, жер жетиштүү. Биздин облусубузда 2,2 миллион гектар жайытыбыз бар. Баарыбызга жетишип, жайытты дагы толук пайдаланбай жатабыз бүгүнкү күндө.
Анан ошондуктан азыр ушул маселени менин оюмча бүгүн мына байкелер дагы бир жерден чыккандан кийин барат болуш керек, бир аксакалдык сөздөрүн айтып, ушуну бир тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бир чечсекпи деген менин оюм бар да. Кийинки суроосуну сизге узатсам, бул жерден өкмөт кайрадан токтомду карап чыгышы керекпи? Азыр кайсы кадам туура болот? Же эл мыйзамга барыш керек, Аксай жайытына барыш керекпи? Туура, бул жерде мына Касем Мырза айтып атпайбы, эми баягы өкмөттүн токтому чыгып, мына ошол экиге карама каршы иш жүргүзүлүп атат деп. Анан эми бул эки жерде эки эл негизи бир тууган эл да. Анан кийин ошол эки элди ошол эрекинде мындайча айтканда эми каршылаштырып, бири-бирине каршы болуп аткан чындыгында өкмөттүн токтому болуп атат. Мен ошол эки өкмөттүн токтомун карап көрдүм да кызыгып. Мына ушул 5-июндан баштап, чыр башталгандан баштап карап көрдүм. Мына ошол эрекинде бул жерде менин колумда как раз бул баардык элде уйлардадыр болуш керек. 19-жылдын 27-ноябрындагы 644-токтом экен. Мына ошол эрекинин 4-пунктунда ошол эрекинде Бул эки 2009-жылдын 19-июнда 386-токтомдун 4-пунктундагы 2020 деген цифра 2030 деген цифрага алмаштырылсын деп жазылыптыр да. Маселе так ошол эрекинден чыгып атат. Мурун айтылып келген ошол эреки УДП 2020-жылга чейин гана узартылды, 2020-жылдан кийин кайра жай-жайына келет деген. Анан былтыр как раз мына ноябрь айында 2030 дегенден кийин биздин элде сарсана пайда болду. Эми чындыгында бул сарсанага да негиз бар да, биздин өзүбүздүн кумбелдеги жайлоо, чакан эле жайлоо. Анан эми ошол эрекинден кийин мен ошол эреки 2019-жылдын 19-июндагы токтомду карап көрдүм. Ошонун 4-пунктун. Ошонун 4-пунктун карап көрсөм, бул жерде эч кандай 2020 деген цифра жок экен. Эч кандай 2020 деген цифра жок. Анан мен таң калдым, бул Абыл Касиевдин өкмөтү 2020 деген цифраны каяктан таап алгандагы аны 2030 менен кантип алмаштырып атат. Мен таң калганым ушул. Демек, мына ошол жерде бул токтом жараксыз да, мындайча айтканда. Бул деген жасалма токтом. Экинчиден, мына ошол 2009-жылдагы 19-жылдагы 386-токтомдо ачык жазылып турат. Мына ушул жайыттардын тышкы чек араларын белгилөө үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Ал 7 кишиден туруш керек. Анын башында төрагасы болуп, айыл чарба министри болуш керек экен. Жана башка жалаң чоңдор. Андан кийин облустук жумушчу топ деген түзүлүш керек экен. Андан кийин жергиликтүү райондук комиссия деген түзүлүш керек экен. Мына ошол эрекилер эскиче райондук комиссия ар бир айыл өкмөт округтарынан жергиликтүү жайыттын пайдалануучулар бирикмесинен өкүлдөрдү ошол комиссияга кошуп туруп, анан кийин ошол эреки сырткы жайыттын чек араларын белгилеп, анан УДП маселесин чечип, ушундай кылыш керек экен. Ошонун негизинде анан өкмөт токтом кабыл керек. Анан бул жерде биздин мисалы үчүн айыл өкмөтүнөн эч бир адам дегеле ошол 2009-жылдан бери ушул эреки ушундай бир өкмөттүк эмеге карата, чек араны белгилөөгө карата комиссия түзүлүптүр, ошого катыштык мындай талкууланды деген мен эч бир сөз угуп элекмин. Мен ошол жылдан бери мен өзүм мына ушул Жергетал айылында Аксакалдар сотунун төрагасы болуп, как раз 2009-жылдан бери иштеп эмгектенип келе жатам. Мына ошондон бери мен эч кандай мындай нерсени уккан жокмун. Ошон үчүн мына бул 2019-жылдагы токтом бул жараксыз. Себеп дегенде муну биз сотко берсек дагы бул сот далилдейт болуш керек. Анан ошон үчүн муну эми бул жерде мына Касем Мырза, Эмил Мырза, областык жетекчилер эми мыйзамды силер бузуп атасыңар дейт. Биз ошого карата мыйзамды могу экен деген жообуз ушул. Экинчиден эми мен бул жерде жана айтылып кетти. Туура, мисалы үчүн Кыргыз элинин илгертеден салты каадасы болгон, көчүнастын тоскон эмес деген аргументтер коюлуп атат. Бул негизинен туура. Бирок биздин айыл, биздин эл журт могу эрекинде акыбалга дуушар болгондон кийин ар кайсыдан ушул ишке барып атат. Ал жерде бул жерде дагы мына укук коргоо органдары жолду тосуу деген берене менен мыйзам иш козгоптур деп угуп атам. Бул жерде мына айтылып атат, видео менен көргөзүп атышат биздин балдар. Кам жолду эч кандай тосуу болгон жок.
Даже Сомкөлгө кетчү жолду дагы тосуп болгон жок. Только гана жанакы кочкорлуктардын 10 коро чабандарынын үйүн 5 КАМАЗ, 4 КАМАЗ бир газ печатирде. Мына ошо берекини гана токтотуп койдук. Башка эч кандай жол тосуп болгон жок. Бул жерде эми ошо береки жол тосуу беренеси менен иш коско дагы бүлөсү мыйсамсыраак болуп атат да. Сыдык ага айтсаңыз, жыл сайын ушул жайытка канча тургун чыгат? Үй бүлө жайытка. Кумбелге. Кумбелге бир 20 Мал жандыктар. 20-30 түтүн чыгат. Ошо Кумбел жайлоосуна. Кумбел жайлоосу өзү кичинекей эле жайлоо. Мына казинасы өзү билет. Мына Кочкорго ошонун 6000 алып берели деп атат. 6000. 6000 алып берсе бизге каяк калат деген эме менен элдин жана эмеси ошол болуп атат. Андай шартта биз каякка барабыз? Мына кийин ошол жанагы биз кыштоого барбай алган шартта ошо жайлоонун этектеринин баарын кыштоо кылып алдык эптеп атып. Эптеп кыштоо кылып ошол жака кыштап жайлообуз тарап баратат ар жака. А бер жакта мурун кыштоо жок болчу, биз Кочкорго кыштап жүрчүбүз. Мына элдин талабы, элдин мүдөөсү эле эмне? Биздин Кумбелде алабыстап келген шартта дейт, УДПда макул Кочкордо турсун деп атат. А биздин каршы ошо биз кыштап жүргөн кыштоолор биздин УДПда турбайбы? Анын үчүн бербейт деген элдин талабы. Элдин өзүнүн ошо эметкени. Анага болбой эле мына жактан өзү деле көрүп атат. Эмел Абдыраевич деле барып атат. Барып эле ошол бересиңер деген сөз да. Эми жок дегенде бирөөнү берсин да бизге. Анан же жайлоодон жок, же кыштоодон жок. Кантип анан эл ошого ызаланып атат эл. Экинчиси элде ошол жерге барганда жол тосуу деген бул жалган сөз. Жөн эле жол ачык эле турат. Ар жакта бир 5-6 бала а дегенде, бир 15-20 бала барган деле киши ошону алышкыларда барган. Барып ушундай көчүп келе атыптыр. Көчтү кичинекей сүйлөшөлү, кеңешелү, өткөрбөй эле коелу. Жоксо көрөлү деп барганда көчүп келген жок бер жака чейин. Турда чоң жол трассада. Бири да келген жок ошо көчтү. Анан ошол маалда милициялар барды. Жайнаган милиция барды. Милиция барып аны өтөрүн элден бала бакырын кичи кысым калгандай болду. Анан мен ошол жерде турдум. Кээсин чабиди, кээсин тебиди дегенде ошондо эне аталар чырылдап ырылдап күч менен араң токтотуп калдык. Ошондо анан кичинекей сөз чыкты. Эмил Абдыраевичке да айтылды, сен барбы жок билбейм. Алып кет милицияларыңарды алып кеткиле. Биз эмне? Мынча басмарлайсыңар, мынча кордойсуңар. Жерибизди бергиле. Бул жерди тиеги жакта кыштообузду бербесеңер бул жерди бере албайбыз деген сөз ошодон катуу чыкты. Мына ошондон бери эл күчөп атат. Дагы угула берет экен. Муну баары күч менен болсо да алабыз деп. Анан ошон сайын эл кайра күчөп атат. Кантип беребиз? Биз деле элбиз, биз деле журтпуз, биз башка жактан келген жокпуз. Биз ушул нарынын тулун, ошол жер биздики. Мына бул жерде айтып аткан чоңдор деле биздин балдар. Ушунчалыкка барбаш керек. Муну жөнүнө жумшак эле чечип коюуга болот эле. Бул токтом туура эмес дегени чындык. УДП да туура эмес деген чындык. УДП деген туура чыгыптыр. Бул өзү бирден талдап карабай эле кимдики кайсы ылайык. УДПга кирейби, кирбейби дебей туруп жалпысынан УДП деп койгон. Ошондой шартта биздин Кумбел УДПга кирбей калыш керек болчу. Кыштоого жерге гана алмашканбыз. А биз аренда эмес биздики. Жерге гана алмашкан жер болчу. Анан ошо жерди берген шартта Кумбел кетиш керек эле. Эгер жерди бербеген шартта Кумбел өзүбүздө калыш керек эле. Мына элдин эмеси ушунда болуп атат да, бүйүрү кызыган. Анан жанагы буяктан барып алып тиги чоңдордон жактан болуу, милициянын баары барган эл жаман болуп кетти. Чынын деле йыкылган эчтекебиз болбосо, мындай против эчтеке иштебесек, Кочкорлуктарга тийишип сабабасак, аларды тигинтип биз опузалабасак, кантип анан биздин элге ушунча милиция эмне? Бизде эмне калат? Дейт. Анан бүгүн угулуп атат. Бу иш козголуптур деп. Биздин айылдын бала бакыра кишилерге. Бул боюнча кийинчерээк токтолуп кетебиз. Кечириңиз, азыр болсо. Бул жерге кичине кошумчалап коеюнбу? Мына көчө күнү Эмил Мырза 5-каналга сүйлөптүр түз эфирде. Ошондо айтып атат да, мына мисалы үчүн могу бир эки УДП деген узак алыскы жайыттарга баруу деген ички жайыттар, ортоңку жайыттар деградацияга учурап кеткендиктен ушундай саясат жүргүзүлүп атат дейт дагы. Анан кийин эми Кочкорлуктар үчүн биздин
ортоңку жайыт болгон Кумбелибиз Кочкорлуктар үчүн алыскы жайыт болуп эсептелет экен дагы, а бизге алыскы жайыт Аксай экен. Туура, бизге алыскы жайыт Аксай. А бирок биздин ички жайыт ал Аксайдай кенен деле өрөөн эмес. Анан ошол кичинекей эле жай бир биздин айылдын даже айыл округунун малчылары батпаган жайлоо. Анан ошо береки биз өзүбүздүн ошо береки Кумбел деградацияга учурап, аны мораторий жасап кичине салдыралык деп атсак, анан бул бийликтегилердин ошо береки жанакы алыскы жайытты пайдаланыш керек деп биздин ортоңку жайытыбызды Кочкорлуктар үчүн алыскы жайыт кылып Кочкорлуктарды күчтөп бияка көчүргөнү таң калыштуу нерсе да. Бул өзү акылга сыйбаган нерсе. Кайсын агай, айтсаңыз, мына ушундай айтылган наразычылыктардан улам өкмөт элге корс мамиле жасап жаткан жокпу деген пикир туулап атат да. Бул жерде корс маселе мамиле жасаган жок. Ал жерде ошол жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин болушу, ошол жерде жанакындай чыр чатак болуп кетпесин. Жана кызыл кандуу жана жаштарыбыз бар. Ошолор да мындай баш ийбей, ар кандай маселе болуп кетпесин деп ошол коомдук тартипти сактоо үчүн гана барган маселе да. Ошол жерде чыр чатак болбосун деген гана маселе. Анан эми могу Байкем айтып атпайбы жана 2000 жок токтогон болуп. 2020 жылды 2030га деп кана которуп койгон, 2020га узаргандагы токтом жок деп атат. Андай токтом бар. 1999 жылы ошо 20 жылга узартылды деген токтом бар. Байкемдин колунда жок окшойт ал токтом. Эгер керек болса токтомду да тактап, мен бул кишиге беришимге даярмын да. Анан эми бул узак мөөнөткө пайдалануу мөөнөтүнүн узарышы бул биринчи кезекте Нарын районунун эл үчүн абдан пайдалуу. Мен себебин айтып коеюн. Анткени себеби Нарын районунун айылдары эли жалпы 277 000 гектар жерди азыр узак мөөнөткө пайдаланып атышат. Бул республикада боюнча 700 000 гектар экен, 700 000 гектар жолусу 3/4 Нарын району пайдаланат. Анан эми мен ушул пикирим ушул Жергетал айылында жашагандар дагы өзүлөрүн гана ойлобой, ошол башка ошол жерде турган башка ошол Нарын районундагы элди дагы ойлош керек да. Эгер бул токтом туура эмес, муну кайра булуш керек дей турган болуп калсам да, Нарын районунун эли 277 000 гектар жерди пайдаланбай калат. Анда ал эл каяка барыш керек? Каякта малын каяка жайыш керек? Ошондуктан ушул маселени дагы бир эске алыш керек деп ойлойм да. Демек бул жерде элдер жөндөн наразычылык жаратып жатат ушунда. Жок, эми эл анан мынакей Жергеталдын мына Байкем айтып кетпедиби? 48 000 гектар азыр Аксайда жайылып туруп атат. Узак мөөнөттү пайдаланууда. Эми Аксайга атайын мына аким ошол тийиштүү кишилерди алып алып, жер чалып, кай жерге жайгаштырабыз деп барып келишти. Эми Аксай деген бул малдын жери. Канчалык сону мына байкелер сону билет да. Анан ал жерге жана көчү конусуна дагы ошол жергиликтүү бийлик жардам берип, транспортун уюштуруп берели, майын чечип берели деп атат. Туура 3 күн конуш керек. Малды айдаш керек да. Анан эми бирок жетип алгандан кийин ал жер абдан мыкты да. Анан эми бул кишилердин коюп аткан маселеси жанагы боюнча азыр биз комиссия түзүш керек деген бул абдан туура. Комиссия түзүп, азыр комиссия иш жүргүзүш керек. Азыр мына Айыл чарба министринин орун басары дагы бул жерге келди. Ал комиссия бир эле күндө жумушун бүтүрө койбойт. Ошон үчүн азыр келген жанакы чабандарды жайгаштырып, быйыл ынтымакташып, быйыл ушундай бир өзүбүздүн айкөлдүгүбүздү көрсөтүп, андан кийин отуруп тартсак, анан жыл бою жанакы комиссия менен иштеп, кандай мал канча көбөйдү, жер кандай болуп атат, ушунун баарын тең такташып чечсек туура болот да. Анан азыр жок келишпейбизде, азыр бул маселени мындай кабыргасынан коюп кое бергенде жанакы мындай маселе туулуп атат да. Ошондуктан мен ушу чакырат элем, байкемдер дагы эми бул кишилерде да жакшы сөзүн айтып атышат. Анан ушуларды түшүндүрүп, быйыл ушул акыбалдан чыгып турсак, анан комиссиясы жана келе турган болду байке. Ушул келип чогуу сиздердин катышуңуздар менен биз дагы катышып чогуу отуруп алып жана сиздер койгон көйгөйлөрдү биргеликте чечсек деген ойдомун. Биздин элдин дагы талабы как раз мына ушундай болгондо, мына ушул Нарын Кочкор райондорунун тиешелүү айыл өкмөттөрүнүн тургундарынан биргелешкен элдик комиссия түзүлүп,
Mına ошо эреки 2009 жылдан берки өкмөттүн жанагы токтомун ал кандай мыйзамдык негизде кабыл алынганбы, андан кийин 2019 жылдагы былтыркы өкмөттүн токтому дагы жанагы мыйзам негизинде кабыл алынганбы, мына ошо эрекини элдик комиссия текшерип туруп ошо мыйзамдуулугун текшергенге, анализденге мүмкүнчүлүк берсин бийликтегилер деген айтылып атат. Мына ошо эреки Гасем мырза туура айтып атат, бул комиссия негизи түзүлүш керек. Бул же болбосо мына жогору жактан туруп эле могу эреки өкмөт жанагы токтом токуп койгон бул туура эмес экен да. Демек элдин өкүлдөрүнөн катышканда андай элдин сөзү жок болуп калмак. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мына эме муну дагы тактайбыз го. Мына Гасен айтып атпайбы? Могу жерде мен айтып атканым как раз 2019 жылда мына биринчи пункту токтом кылат деп туруп биринчи пункту мынтип жазып атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2009 жылдын 19-жагы номер 386 жайыттар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу токтомуна төмөндө өзгөртүүлөр киргизсин деп как раз бул токтомдун өзү айтылып атат. Мен ошон үчүн ушул токтомдо өзүндө жана 2020 деген жок экендигин айтып атам. Анан бул өзү мыйзам деген бирөөсү так точный болуш керек да. Мыйзам ошентип анан кийин ары калчалган, бери калчалган бир жөн эле бир барак кагаз болсо, анда мыйзам эмне кереги бар? Мамлекеттүүлүк каякта калат анда? 2020 жылга чейин узартылсын деген токтом бар. Мен Байкеге дайыр жол айтып коеюн. Ал токтомду көрсөтөм. Ошонун негизинде ал өкмөттө дагы атайын юристтер бар. Бардыгы макулдашып ошондой токтомдор чыгып атат. Анан бул жагын мен Байкеге чейин баягы колунда жок үчүн ушундай айтып атат болуш керек. Мен сизге суроо жатайын деп жатам. Ушул жайыт маселеси, жай турмушун өткөрүп жаткан элге жашоосуна канчалык кедергисин тийгизип жатат? Эми, конечно, бул жерде жайыт эмесине көп эле кедерги тийгизип атат. Эми бизде Аксайга деп атасыңар. Аксайга мына Гасен өзү айтып атат. Аксай деген мурун эле чечилген жер. Аксайдын жери бизде бар. Туура биздин жер. А биз эмнеге алмашканбыз муну? Тети Соңкөлдөн бери алмашылган жер. Соңкөлдөн бери канча миң гектар жерге Олсолкун Айтбаев деген болгон. Совет Союзунун убагында ошо кишинин токтому, ошо кишинин чечими менен ошо жакты берип бизге Аксайды берген. Биринчи жолу ошол. Бул 53-54 жылдарда. Ошондо да ошондой закон менен, ошонун макулдашы менен болгон. Анан Аксай деген булар айтып атпайбы? Асендер булар Аксай деген жер берип атпайсыздар. Аксайдагы жер мурда эле берилген жер бизге. Бул 58-жылы кийин Кумбел менен жанагы кыштоолор алмашылган. Дагы ошондой келишим менен, ошондой чечимдер менен райисполкомдун тигилардын эмеси менен макулдашуу менен, элдин макулдашуу менен ошол жана 58-жылы Кумбел алмашылган кыштоого. Канча бир кыштоого биз кыштап барып келип жүрчүбүз. Алар жайлап турчу. Анан качан эле тиги дыйкан чарба тарагандан эле эч ким эчтекимдин иши жок, жатып калбады. Алар келбей калды, биз барбай калдык. Тынч эле жата бергенбиз. Мына 3 жыл болуп кетти, 4 жыл кетип баратат. Анан эле келип эле Кочкорлуктур бизге алып келип атышпайбы. Ошондо шарттай биздин эл жанагын tutпайбы. Жок дегенде кыштообуз берсин дейт. Кыштоону берсин алсын деп атат. Мына Каракүзөдө биздин 12 кыштоонун орду бар болчу. Мына мен ошо кыштап да жүрүм. 12 кырау, 12 короонун орду. Эми ошо жерде биздин 75-жылкы токтом негизинде деп атат. Биздин картада турат. УДП бизде туруп атат. Эмне үчүн аякта ошо жакты бизге бербейт? Мына элдин талабы, элдин эмеси ушул жерден гана кичине бузулуп атат да. Жанагы бизде Кыргыз Гипрозем деген бар. Ошол аркылуу ушул ар бир райондо азыр инвентаризация жүргүзүлүп, жерлердин чектери такталды. Эми ошол жерлерди такталып атканда дагы Жергетал айыл өкмөтүнүн башчысы, ошонун айылдык кеңешинин төрагасы макул деп кол коюп берип, эч кандай чырыбыз жок, ушул чектерге биз макулбуз деген документтер бар. Кайда экен ошол документтер көрсөтөбүз. Бар, анын баарын көрсөткөнбүз. Айыл өкмөтүңөр жакшы билет. Анан ал убакта эмне үчүн ошол маселе көтөрүлбөйт деп атам. Анан кыштоо маселесин айтып атат. Туура, мурун жанагы биякта кар калың түшүп, анан кышкысын ошол Кочкорго көп ошол чарбаларда мал барып кыштап кетчикен да. Эми ошонун документи жок болуп атпайбы? Азыр эми биз документ менен бул тийиштүү кагаздар менен биз сүйлөшүшүбүз керек да. Анан азыр ошол убагында биз ушу кыштоодо кыштачы элек анан ошону бербейби деген менен аны документально мындай бир аныктаган, бекемдеген маселе болбой атат да. Анан мен дагы бир жолу айтып коеюн, жана комиссияны мына Байкем айтып атат. Комиссия түзүлүп атат. Комиссия түзүлсө ошол кыштоону да
ошол жанагы жайлообузду баардыгын тең ошол комиссия караш керек дагы, документтерин баарын көтөрүп чыгып, ошол кандай Эң туура. кандай кабыл алынган, туурабы? Кимдер, мына Кылык байке айтып атпайбы? Биз ошону көргөн жокпуз деп. Ошол эле жанагы кайсы жетекчилер, кайсы депутаттар, айылдык кеңештин депутаттары кол койгон ошондо. Ошонун баарын биз көтөрүп чыгышыбыз керек дагы, бул кишилердин алдына коюшубуз керек. Мына өзүңөрдүн ошол айылдын дагы жетекчилер моминтип макулдугун берген. Ошонун негизинде жанакындай документ кабыл алынып атат. Деп биз ушуну ачыкка чыгарып бир пикирге келишибиз керек болуп атат да. Анан чындыгында байкелер чындыгында жана документти көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин бул кишилер дагы жана нааразы болуп аткандыгы ушунда. Анан мен бул Жергетал боюнча дагы айтып коеюнчу. Мына Нарын району боюнча 580 000 гектар жайыт бар. Ошонун 91 000 гектары Жергеталга тийиштүү. Азыр Жергетал мына жанагы 54 гана пайыз тиги жайытты пайдаланып атат. Калган 46% жана мен айткан тиги Аксайдагы жайыт. Эми ошол Аксайга дагы барып ошону эгер пайдаланышыбыз керек. Эгер бул маселени мына Аксайга азыр эч ким чыкпаса, эртеңки күнү маселе көтөрүлөт. Ат башчылыктар көтөрүп чыгат. Мына Аксайга тиги дагы жерин Жергеталдар пайдаланбайт экен, өзүбүзгө бергиле анда деп чыгышы мүмкүн. А эгер Аксайды биз алдырып ийсек анда эртеңки күнү дагы мал көбөйөт. Дагы андан кийин Жергеталдардын кандай болот? Ошо мал негизи барыш керек да. Анан ички жайытыбызды эртеңки күнү эме болот. Тиги эс алдырышыбыз керек. Деградация болушу мүмкүн, туурабы? Ошондуктан ошол ички жайыттарыбызды эртеңки күнү биз эс алдырып, жанагы алыскы жайыттарга барганга мажбур болобуз. Ошол кезде жанагы Аксайды биз колдон чыгарбай пайдаланышыбыз керек деген ойду айтат элем да. Мен дагы бир суроо узатып кетейин. Ошол жерде социалдык тармакта Кочкор аймагынын тургунун чакыруусу жигиттерди топтоп алып келгенде биз дагы өтөбүз, кыр көрсөтөбүз деген чакыруусу дагы көп талкууга алынып жатат учурда. Биздин мушкерлерге айт, боецтерге айт. Мен да эртең мушкерлерим менен экинчи күнү өтөм Кумбелге. Ошол жерден баары жолугалы. Бүт чечели, күч менен чечебизби, мыйзам түрүндө чечебизби? Мындай болбойт, мынчалык кыянатчылык кылып атат жаңыталап эле бизге. Ошону барып туруп чечип берели. Биз мисалы көп дөсөк, көп түкүргөн көл дегендей биз дагы өзүбүздүн көпчүлүгүбүздү, кырыбызды көрсөтүп коелу. Уктуңарбы жигиттер, келгиле обязательно, келбей койбогула. Ошондо учурда Кочкор эли күч колдонуп болсо да жайытка өтүүгө кантанчада? Бул боюнча маалыматыңыздар барбы? Сиз бул чакырыкты көрдүңүзбү өзүңүз? Бул чакырыкты мен көргөн жокмун. Кочкор району менен мына өткөндө Эмил Абдырайымович дагы ошол эл менен жолугушуусунда Кочкор районунун ушул бүгүнкү бияка көчүп келебиз деп аткан Аккыя айыл өкмөтүнүн эли менен жолуккан. Ошондо дагы ушул жайыт маселесин ошондо сөз кылган ал киши. Мыйзам чегинде кылалы. Өткөн жылы Кочкорлуктар жанагы бу Кумбелге кирбей калышып, киргизбей коюшкандыктан Кара Кужурга барышып, Миң булак айылынын ошол жерде чабандары турган УДПны пайдаланып аткан жерге барып конушканда, ошол жерде жанагындай пикир келишпестер болуп, анан биз чогулуп эми жер баарыбызга жетет. Эми пайдаланып турсун деп ошону менен кылганбыз. Анан Кочкордо келип жанагындай чагымчылык кыла коелу деп эми жаштар балким ошонун арасында балким жаштар чыгып аткандыр. Бирок андай азыр факты жок. Биз мына байкел айтып атпайбы, аксакалдар, Кочкордун аксакалдары келсе болмок экен. Ошолор келсе, ошолор да сөзүн угат элек деп. Биз атайын ошол элдин сөзүн угуп, жана жаштар келбесин. Жаштар келсе, Кочкордун да жаштар келип, анан Жергеталдтар болуп ортодо жанакындай пикир келиштер болуп, уруш талаш болуп кетпесин деп, атайын аларды биз келтирген жокпуз. Азыр бүгүн мына Кочкордон ошо аттуу башты аксакалдары дагы азыр келип, азыр жанагы 40 боз үйдүн жанындагы ошол эл менен дагы жолугушууга келип өз пикирлерин айтабыз деп атат. Анан биз бул мындай маселени эч убакта жанакындай чыр чатак менен эмес, мындай отуруп, кеңешип, ушул акыл калчап, ушундай сабырдуулук менен гана чечишибиз керек да. Андан башка жол жок. Мына мисалы үчүн мына Аксай биз үчүн алыскы жайыт.
Ал эми кочкорлуктар үчүн деле ошо береки биздин деградация болгон кумбелди кочкорлуктар алыскы жайыттеп эсептеп аларга көчүрүп келип бизди тияка алып барып одунго тоштурбай айырма кочкорлуктар менен биздин жерге талдыктардын Аксайга жетүүсү бир күн айырма экен, бир күн эле айырма экен. Мисалы үчүн Кочкордон чыкса биздин айылга келет, биздин айылдан анан эмес Аксайга барат дагы, анан ошо берекилерди деле биз деле Аксайга барсак, ошол кочкорлуктар деле алыскы жайытта ошо береки биздин кумбел деградация болгон кумбелди жанагынтип эме кылбай, баскынчылык кылбай. Ошолорду деле Аксайга алып барса болобу? Мына ушул жагы да болуп атат. Андан кийин үчүнчү маселе. Мына мисалы үчүн ушул 2013төн бери, 2011ден бери, 13төн бери мына ушул Кочкор менен ушул келатат. Ошондо Каракызыр жөнүндө бир дагы сөз айтылбайт. Каракызырдык эмне балиясы бар экенин билбей чоңдор ушул сары майдай сактап жакка эчтеке жолотпой гана ушинтип келатышат. Азыр уккангылакта жасык жок дейт. Шамал Олосбековдун башы кыймылдабайт дейт. Мына ошол Каракызырда жалаң Миңбулактардын гана эмесине атына жамынган, жалаң жогору жакта турган бийликтин байлары дейт. Муну дагы жанакы Сыдык айтып аткан тетбереки качан алмашылган тигил деген документ жок дегенди дагы Касем Мырза айткандай, жанакы элдик комиссия түзүлүп туруп, ошол элдик комиссияга бийлик, ошол тетбереки архивден болобу, каяктан болсо да ошо береки картасын, токтомун, жана башка чечимдерин баарын алып чыгып, анан кийин ошо берекин анализ деп туруп, анан элге бу берекинде экен деп, эки Кочкордун элине, Эргеталдын элине мына ошо берекинде экен деп астына салыш керек дагы. Анан ошондо маселе ачык болот. Анан антипеже азыр такыр көргөзбөй эле, картаны да көргөзбөйт, токтомду да көргөзбөйт, мыйзам ушундай экен деп коюп атат, ошого эл нааразы болуп атат. Убакыт соңуна чыгып атат. Бир кичинекей. Эл менен да жолугушканда. Бир кичинекей эле да, азыр жок. Бул жанагы бул айтып атпайбы Каракызыр боюнча. Каракызырда деген жана биздин 12 ордунда бир дагы Миңбулак айылынын мындай карапайым эли жок. Мына бүгүн билинип атат, уже белгилүү болду. А жерде жалаң мына айткандай, каяктан эмне баскын чоңдордун ана эмнеси болуп атат дагы. Ошо биз көрүп да келдик. Ошого бир Миңбулактын бир тургуну жашабайт экен. Жана 12 ордунда бир тургуну жашабайт экен. Алардын өзүнүн жери баягы каражылга деп ошонун ар жагында турат. Аны көрүп да келдик биз. Ошондо жашап атышат. Алардын билбейт экен биздин чырды. Журналисттик илимди жасасаңар болчу да айтат. Силер дагы жасап көрбөйсүңөр. Ошон дагы карагыла да. Байлар бар экен. Мына азыр жана Каракызыр жөнүндө сөз кылбайсыңар деп атпайбы айкелер. Анан эми Каракызырда азыр Нарын районунун 5 айыл өкмөтү жайлайт. 43 000 гектар жер Кочкорго тийиштүү административ аймагы территориясы. Ал эми УДПда 43 000 гектарды Нарын району пайдаланып атат. Анан жана Миңбулактагы ошол жалаң эле бир 4-5 бай дегенде маны жанакы Миңбулактын эли ошолор чечиш керек. Байга туурабы? Ошол жайыт комитети бар. Ошолор карап туруп кимдер жайлап атат. Мына карапайым адамдар да барыш керек. Бул туура. Анан ошолор тактап туруп эми жайыт Миңбулакка болгондон кийин пайдаланып аткандан кийин ошол Миңбулактын эли жайыт комитети ошону жайгаштыруу маселесин ошолор чечиш керек да. Анан дагы бир жолу белгилеп коеюн, жанакы комиссия буюрса эми иштейт. Жанакы тийиштүү кыштоого байланышкан, байка айтып аткан маселелер, ушулардын баарын тең ошо комиссияга коюп, ошо комиссия тийиштүү документтерин көтөрүп чыгып, Мындан аркадагы комиссия түзүлүп, комиссия түзүп, анан эми бул ишти алып барышыбыз керек да. Анан азыр биринчи мезгилдеги маселе, азыр жанакы Кочкорлуктардан келген ошол чабандарды жайгаштыруу, анан чыр-чатакта болбой, чыр-чатакка жазабай, ынтымакта биргелешип, айке, ушу маселени чечишибиз керек. Башка маселе жок менен. Рахмат, анда убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү талаш маселенин күнгөй тескейин талкуулап бергениңиздер үчүн.